Билбейсиз сиз. Эркек бала деп кызыңызды жерийсиз. Сизди айтып аткан жок мен башка бирөөнү образдуу түрдө. Кызын жерийт, бирок билбейт ата-эне ошо кыз аркылуу бактылуу болорун билбейт. Үйдө кайсыл бала же кайсыл мүчө алсыз болсо, Аллах ошонун ырыскысын кенен кылат. Ошол себептүү Аллах Тааланын кадырын көтөрөт. Хадис бар. Сунан Абу Давудта келет: "Иннакум турзакуна би дуафаикум", үйүңөрдө ким алсыз болсо, ошо алсыз себептен Алланын мээрими жаап турат дейт. Аны кыргыздар Сунан Абу Давудтун хадисти кыргызча кылып макал кылып которгон. Карысы бар, нырысы бар деп. Картайган адам ал муктаж болот, алсыз болот. Бирок ошол адам турган себептен үйдө ырыс болот. Туган катташат бири-бири менен. Ал акыбал сурашат. Ата-эне өтсө туугандар мына улуу муунда аталарыбыз отурат. Ата-эне өтсө туугандар катташпайт экен да. Мен сурадым да, эмнеге десе, үйгө барсак мурдагы аура жок, ызыктык жок дейт. Жок деп атат да береке. Кыз киши эң биринчи ата-эне өткөндөн кыз киши келе албай калат экен. Туугандар, бүгүн дагы сиздерге сунуш, мен баягы тапшырма дебей эле коеюн, сунуш, сураныч. Ата-эне өткөндөн кийин карындаш эжелерибизди чакырып туралы. Босого төрдү көрсөтүп туралы. Эжеке жакшыбы? Кызмат жокпу карындаш? Кыз киши каяка атат тууганым? Кыз киши каяка атат туугандар? Мындай жигит сыяктуу жашабайлыбы туугандар? Эркелесин, кимге эркелейт кыз анан? Аялыңыз сизге эркелегенден көчөдөгү жат эркекке эркелесинби? Аялдын мүнөзү болот, аялдын кыялы болот. Бир аялдын кыялын көтөрө аласыз, биз эмнеге эркекпиз туугандар?